Адыресе күндөгүдөй эле үй тапшырмасын баштадык. Анан ошо мекен таанууда эң биринчи жанагы карта эң биринчи эле бетте тургандыгы, карталардагы дал келбестиктер, ошолорду мен кызым менен тапшырмасын жазып атып анан кийин байкадым да. Анан Кыргызстан өз алдынча өлкө деп заголовка койгондо, тема койгон. Бул дагы өтө олуттуу орой каталардын бири. Анткени Кыргызстан өзүнүн конституциясы боюнча баш мыйзамда жазылып турат кандай өлкө экенин. Өз алдынча эмес, Кыргызстан эгемен өлкө деп колдонсо болмок. Анан кийин өлкөнүн туусу жана герби, анын эркиндиги жана өз алдынчалыгын билдирген белгилери деп суверенитеттүү мамлекеттин белгилерин келтирген. Бирок тилекке каршы өлкөнүн туусу жана герби келтирилген менен санакка анын гимни кирбей калган. Бул дагы олуттуу каталардын бири. Каяка барбайлы сен көргөн гүлдөр, суулар, тоолор, бак-дарактар, жан-жаныбарлар эч бири жалгыз эмес, жер үстүндө чогуу болгонун байкайсың. Адамдар да жалгыз өзү жашай албай, айылдар да шаарларда чогуу жашашат. Алар мекендин элин түзүшөт дейт. Кээ бир бак-дарактар деле жалгыз өсүп калат эмеспи? Анан биз кантип аны бак-дарактар, тоолор, суулар жалгыз болбойт деп ушул жерден балдарга жалган түшүнүк беребиз да. Мамлекет үчүн өтө олуттуу каталардын бири деп, мамлекеттик тил деген сөздү эм тамгасы, баш тамгасын түшүрүп жазып, кыргыз мамлекеттин шылдыңдагандай абалга келтирген жерин дагы кетиргени окуучулар арасында биздин мамлекет үчүн аброй алып келбей, тескеринче жаман үлгү көргөзгөндүгү бул олуттуу ката деп эсептейм. Мекен таанууда мекенди таанытыш керек деп ойлойм. Анын ордуна болсо мына 3-чейрекке деп коюп, ден соолук жана коопсуздук деп коюп, эже көп нерселерди мындай туура эмес берип атат да. Бул жерде андан көрө бир областты тааныштырып кетсе балдар үчүн пайдалуу болмок, мекенди сүйүүгө шыктандырмак. Анан жолдо эдият бол дейт. Албетте балдарыбыздын жол коопсуздугу башкы маселе. Бирок ошол эле учурда бул деген этика же болбосо өзүнө өзү коопсуздук деген сабактар бар. Ошолордун темаларын бул мекен таанууга киргизип койгон деп ойлойм. Ошондуктан бул дагы жөн эле китептин мазмунун толтуруунун аракети болгон. Гүлпера Адилованын мекен таануу 2-класстар үчүн китеби жокко чыгарылды деп Билим берүү министрлиги жооп бербедиби? Эми бирок жокко чыгарылганы менен бул китеп жылдын аягына чейин мектеп окуучуларында республика боюнча окутулат. Дагы бир суроо жаралып атат да. Эми калган, мисалы, сентябрды кошпогондо 8 ай калып атат аралыгында. Эмки окуу жылына, жаңы окуу жылына Билим берүү академиясы, Билим берүү министрлиги ушу жаңы китеп менен камсыздай алышабы?